Темірлан бұл өз өте жақсы спортшы болар. Бізге келгенден баштап көпкө ийгиликтерге жетишип, спорт жаатында жақсы жүрөт. Өзүн жақсы алып жүрөт, жумушта тартиби жақсы. Мына ушу Атайын багыттагы полктун спецнасында иштеп атабыз азыр буюрса. Ушулар менин кесиптештерим. Бул кесипти тандагандын себеби, бул кесипте аябай жоопкерчилик өтө чоң. Атайын багыттагы полктогу бул спецнастар ар дайым формада жүрөт, спортный техникада жүрөт. Ошон үчүн бул кесипти тандадым. Бул кесипти тандаганым эч жаңылышпайм, өкүнбөйм. Бул баладан үлгү ала турган жактары бар да. Тартиби дагы аябай жакшы, кылган мамилелеринен, спорт жагынан бардык жактан ушу үлгү алсак болот да бул баладанчы. Ушу Темирлан окуу процесси маалында окуп жүргөндө колледж үчүн, университет үчүн биздин алдыңкы студенттер болгон. Ал ошо окуп жүргөн маалда колледжде өткөрүлгөн маданий, массалык, спорттук иш-чараларга активдүү катышып, биздин колледждин, университеттин намысын коргогон баса белгилесек, колледждин атынан 2018 жылы ошо Ош мамлекеттик университетинин колледждер аралык Ошму мырзасы конкурсуна катышып, биздин колледждин намысын коргогон, ошондой эле факультеттер аралык өткөрүлгөн спорттук иш-чараларга дагы активдүү катышып, колледждин, республикалык деңгээлде, университеттин деңгээлдерин коргогон. Биз ошо Темирлан менен сыймыктанабыз. Ал келечекте ошол өзүнүн кесибин мыкты билген, коомчулук менен, эл менен иштей алган мыкты инсан болот деп ишенебиз. Чынын айтканда өтө мээнеткеч бала. Айтканын так ордунда калат. Спортко болгон кызыгуусу өтө катуу болчу. Буйруса өтө чоң ийгиликтерге жетишет деген ишенимибиз бар. Темирлан өтө тайманбас. Парада иштегенде дагы, бойго чыкканда дагы өзүн жоготпойт. Эң биринчиден өзүнө ишенет ал. Бир максат койду, ал ошол максатка жетиш үчүн талыкпастан эмгек кылат. Тимур мырзанын бүгүн спорт гана эмес, башка бир өнөрлөрүн да сиздерге чагылдырмакчыбыз. Тимур мырза, азыр бул жерде эмне боюнча машыгуу болуп атат? Ассаламу алейкум. Биринчиден баарыңыздарга салам. Бу жерде азыр ошо мен залда ушул жерде тренировка кылам күндө. Күндө ушул Канат агай өз тренировка кылдырат. Буга чейинки тренировка алган биринчи башталган ушу ОГИП спорт клубунан башталган. Ал жерде мени биринчи агайым ушу Маткеримов Нурбек деген агай. Ал агай мага өзүнүн көп жактарын үйрөтүп, спортко болгон кызыгууну, мындай жашоого болгон жакшы бир сезимдерди мага калтырды десем жаңылышпайм. Андан кийин ошол жерде акыркы бойлорго мени даярдап, көптөгөн мээнет кылып мени ошол даярдаган Кудайберди уулу Санжар деген агайым мага аябай жакшы жактарын үйрөтүп, спортко болгон кызыгууну, чыдамкайлыкты үйрөтүп, спортко эң чоң салымдарын ошол агайларым кошду десем жаңылышпайм. Андан кийин ал өзүм чогуу иштейм, кесиптеш, Канат агайым бир жагынан. Ушул мага азыр стойкадан аябай көп уш санда боюнча дүйнөлүк чемпион агайым, Азия чемпиону. Ушул агайым мага көп нерсени үйрөтүп атат. Тимур мырза, сиздин туулуп өскөн жериңиз ушул жерден башталат да? Ушул жерден башталат. Ошону кыскача айтып өтсөңүз, бул өзүңүздү тааныштырганча ушул бул кайсыл айылына жазылып турат, бирок кандай айыл өзүңүз айтып өтсөңүз. Өзүм ушул Бүлөлүү айылында ушул жерде өсүп, ушул жерде жаш бала кезим ушул айылдан чоңоюп ушул кезде ушул жактан өттү десем жаңылышпайм. Мен ушу кайсыл жакта болбойн, ушул жерден киргенде Бүлөлүү айылы көргөндө бир мындай балалык кезим, башкача сезимдер пайда болот да. Ушу жаш кезде чоңойгон күндөрүм сразу эсиме түшөт.
Bunu bergem neyle aldın? İçinde ne var bunun? İçinde var uşer naga жақшы da. Nege жақшы? Uşer köste. Alacakka boyum yetmeydi de. Kana urçu? Kolum olup kalasın. Ben daha kelечегимде эң чоң агамдай болуп, ошондой бойлорго, Тимур агамдай болуп, ушул уруштарга эрежеси, уруш, самбо, күжүрмөндөргө катышып, кыргыздын желегин, кыргыздын атагын таанытам. Молодец. Сен ошол Тимур агаңдын бойлорун көрөсүңбү? Ооба. Утулуп калганда кандай болосуң? Ыңгайсыз абал жаралат. Кандай? Кандай ыңгайсыз абал жаралат? Жеңилип калды, не болот деген ойлор пайда болот. Анан агаңа келгенде мындай кичине көңүл айтасыңбы? Эми ушундай болуп турат депчи. Өзү келбей койду, жеңилген. Кудай буйрса, ушу Бүлөлүнүн биринчи ардак грамотасы ушу спортко кошкон салым үчүн. Андан кийин ошол наградаларга, ошол жетишкендиктерге областтык деңгээлде жетишкендик үчүн Бүлөлүнүн ардак татуулу деген намында ыйгарсак деген ниетте турабыз. Кудай буйруп ниетке жеткизсе, ушул жакынкы күндөрү наградасын колуна тапшырабыз. Ак көңүл, мындай өзүн эркин алып жүргөн, бирөө менен мамиле түзө алган, мугалимдер менен дагы кадимки баягындай өзүнүн оюн эркин айта билген бала болгон. Анан спортто дагы мына мектептин намысын коргоп, спорттун көп түрлөрүнө катышып келген. Тимур мырза, мына сиз окуган мектептин алдына келип турабыз. Бул жерде мугалимдериңиз дагы айтты да, аябай шок болгон деп. Азыр келгенде эстедиңизби, эсиңизге түштүбү? Кандай шоктуктарды кылгансыз? Assalamu alaikum, да бир жолу саламдашам. Мен ушул мектепте 1-класстан 11-класска чейин ушул мектепте окуп бүткөм. Бул мектепти көргөндө эле баягы бала кезде өткөн күндөр көз алдыма сразу келди. Аябай шок болчумун мектепте. Кандай шоктуктарды кылгансыз? Айтыңчы, бир эске түштүбү бир окуяларыңыз? Бир эске түшкөн ушу шоктугум бар. Уручкага башына ийне сайып алып, анан эритип, башына кагаз коюп алып туруп, анан ушинтип жыгачтарга, эшиктерге сайып ойночубуз. Ошол жерде бир эжекке кирип калган. Эшикке урсам, Ким аты айта бериң эжекени? Бир Сүйүмкан деген эжеке бар эле. Ошол эсимде экен, ошол эшикти урганда, эшикти ачканда ошол эжекени пешенесине сайылып калган да. 5 балам бар. 5 баланын ичинен ушунун такыр башкача бала бул. Берки балдарга кыял жоругу деле окшошпойт. Башкасы деле окшошпойт. Өтө жөнөкөй, анан өтө мээримдүү, бизге өтө жакын. Атасы өзү волейболчу эле, атасы спорт жагында жакшы ойнойт эле топту. Балдарын бардыгын ушу спортко көп үйрөтөт эле. Азыр менин балдарымын ушул бир эле кыз, 4 уулум бар, кичинекейим азыр кичине 3 баласын тең кошо алып жүрүп топ ойноткон. Мунан чоң агасы дагы волейболчу, областтык районго, Бишкекке чейин, республикага чейин барып келди. Топту жакшы ойнойт. Онун кийинки укасы дагы ошондой. Корком, ушундай уйкум келбейт. Кудайдан тилеп сурап отурам. Ушу канчада башталат, кайсы күнү деп сурай берем. Таразага түшүп атабыз, эртең түшөм дегенде менде уйку жок. Ушундай эле кыжалат боло берем. Кыздарыма деле, балдарыма деле айтам, Кудайдан тилегиле, мынткиле, анткиле деп эле отурабыз, Кудайдан тилеп эле. Азыр кирип кетип атам, кыжалат болбоң, апа, ак патаңызды бериңиз деп чыгат балам ар дайым эле. Саар чыгып кетип атканда ошентип патамы берип чыгарам. Анан корком, аябай ушундай бир жери ооруп калбаса экен деп. Эми Кудайга шүгүр, балдарым чоңоюп калды. Ушулардын өмүрүн тилеп отурам. Ушулардын жетишкендиктерин көрсөм, сүйүнгөнүмөн деле ыйлай берем мен. Ошондой. Ой. Taşta dostum, oy dostum. Koy, ol. Ya al koyun. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр ушул Тимур мырзанын ийгиликтерин жыйнап болушунча, батышынча ушул жерге чогулттук, бирок дагы да батпай калды. Тимур мырза, ушул жерден өзүңүн мындай, албетте бардыгы менен сыймыктанасың, бардыгынын өтө көп эмгеги мындай түйшүгү бар. Бирок ушул жерде эсте калган бир
өзүңүн эсиңен кетпеген бир ушул ийгилигиңи кыскача айтып берсең да. Ушул ийгиликтердин баардыгы мен үчүн мээнет кылып ар бир тердин аркасынан келди да. Жараткан Аллах Тааланын буйругу экен ушинтип. Бирок кандай мелдешке катышпайын, бирок мындай сөзсүз местега ушу бир грамота, ушу кагазга илешип келем да. Буга мен өзүм жаратканга мындай шүгүрчүлүк келтирем. Анан токтоло кетсем, мына жерде дипломдорум өзгөчө. Мына жерден баштайын. Мына диплом бул УКМКда СМБда служба кылганбыз. Анан ошол жерде общий частар, ошол батальон спецнастардын арасында өтө чоң бул кол күрөш болгон. 7 областтан келген да. Анан ошол 7 областтан келгенде 2-чи ротанын атынан өзүм чыккам. Атаандашым да күчтүү экен. 11 бала катышканбыз. Сиз өзү кол күрөш менен машык жүргөнсүз? Кол күрөш менен өзүм машыккан эмесмин. Бизде ошо айылда кара жумуш, ат минип, ошо кара жумуштар менен эле ошо өзүбүзгө неме кылып жүргөнбүз. Кыргыз кол күрөш менен күрөшкөн эмес экем. Ошондо ушул мелдеш өтө кыйынчылык менен келген да, ушул грамотачы. 2-чи месттен алгам, бирок атаандаштарыңыз күчтүү болду. Атаандаштарым күчтүү. Мен ондо солдат кез элем, жалаң ошо спецнастар менен, чоң сотрудниктер менен тур келип калган. Ушул грамотаны алыш аябай кыйын болгон. Ошо мен эми жогоруда айтып кеткендей эле ушул ар бир ийгиликке жетиш үчүн жалгыз жете албайсың да иш жакачы. Сөзсүз команда керек. Мен ушудан пайдаланып айтып кетейин, ушу ата-энем, апам, атам өтүп кеткенден кийин ушу апам атамын жоктугун сездирбей, элден кем кылбай ушу качыштыра турган жерлерге качыштырып, батасын берип ар дайым келди. Ушу учурдан пайдаланып айтып кетейин, ушу менин бир тууган агам Асылбек уулу Нурсултан деген акам, ушу биздин ата ордун ата. Ар дайым көп тараптан колдоп келет, финанс жактан колдоп келет. Эми спортто бизде көрөсүз, финанс жактан башка жактардан жетишпей калабыз. Ошондо ошол акам көп жактардан эми өзүм бир тууган агам жардам берип, мен аксаганда жашоодо болгон мага өтө чоң мындай күч кубат берип турат десем жаңылышпайм. Ошо туугандарым, бир тууган укам бар ушу Сыймык деп Москвада. Ал дагы ушу атанын уулу, ал дагы ар дайым ушу Асылбектин атын чыгарышыбыз керек ака деп ошо мага ар дайым дем күч берип турат. Кыргызбыз кылым баскан элден кутман, кыргызбыз кыргыз тилин ыйык туткан, кыргызбыз келечекте үмүтү чоң, кыргыздын абасынан кере жуткан. Уулумун бүлөлүнөн медер туткан, ууртаган кере кымыз жуткан. Мен үчүн ыйык баалуу эч нерсе жок, бүлөлү асыл жерим ата журттан.